Көп эле жардамы тийди. Альянс алтын бакубат талас фондусунан былтыркы жыл 14 тонна картошка алып келгенбиз. Бизге компьютер комплект белек кылды. Эми ошондон бери жакшы балдар жылуу класс кабинеттерде отурушат. Рахмат бакубат талас менен Альянс алтындын колдоосуна биз ыраазыбыз. Бул Бекмолдо айылы тургундар үчүн чоң эле жардам. Элдин айтканында эле Бакубат Талас фонду Талас районунун Бекмолдо айыл аймагына чоң салым кошуп келүүдө. 2016 жылдан бери айыл аймакта фонд аркылуу 30дан ашык долбоор ишке ашып, ага 15 миллион 700 миң сом жумшалган. Эске салсак, аталган фонддун аталышы мезгил талаптарына ылайык 2022 жылдын май айынан баштап Бакубат Таластан Альянс алтын өнүктүрүү фонду болуп өзгөртүлдү. Себеби фонду жер үй кенин иштетип жаткан Альянс алтын компаниясы негиздеген жана долбоорлор үчүн каражатты компания өзү бөлүп келген. Анда эмесе Альянс алтын өнүктүрүү фонду кен чыккан айыл жерине кандай пайда алып келди, жакындан таанышалы. Бекмолдо айыл аймагынын эли дыйканчылык жана малчылык менен жан багат. Элеттин айыл чарба тармагын жакшыртууга Альянс алтын өнүктүрүү фонду салым кошту. 5 миллион 400 миң сом каралып, асыл тукум малды көбөйтүүдөн тартып, сугат сууну жакшыртуу сыяктуу бир нече долбоорлор ишке ашкан. Ирригация тармагын алсак, фонддун каражатына айылдагы топчу баш жана башка эски каналдар ремонттолуп, сугат суу маселеси кыйла жакшырган. Сугат сууду элди камсыз кылуу максатында Камбыралыдан келген 3 кошой суусунан келген каналыбыздын Бакубат Талас фондусунун колдоосу менен 2 километрден ашыгы тазаланып, азыркы күндө суу элге камсыз болгон, жетиштүү. Дагы колдоолорду көрсөтүп жатышат. Бакубат фонду аркылуу көп жардамдар болду. Дагы каналыбыз бар. Ушуга да колдоо көрсөтөт деген ишеничтебиз. Сугат суу көйгөйүн чечкенден кийин фонд дыйкандарды сапаттуу үрөөн менен камсыздоого дагы жардам берди. 2021 жылы фонд ысык көлдөн картошканын түшүмү мол жели сортундагы үрөөндү сатып алып келип, Бекмолдо айыл аймагынын дыйкандарына акысыз таратты. Элеттиктер андан мол түшүм алышты. Альянс алтын бакубат талас фондусунан былтыркы жыл 14 тонна картошка алып келгенбиз. Ошол картошка жакшы ийгиликтерди көрсөткөндөн кийин кайра быйыл дагы 14 тоннага эме беришкен. Алып кел деп элге таратуу урук боюнча, айылтуу боюнча. Урук алып быйыл да алып келдик. Андан тышкары дагы 60 тонна картошка элге урукка деп Альянс алтын акча бөлүп берген. Алып келе элдин баары тигип, азыр Кудайга шүгүр, баары тигип бүтүштү. Картошканын чыгышы жакшы. Рахмат Бакубат Талас менен Альянс алтындын колдоосуна биз ыраазыбыз. Мындайча айтканда, Альянс алтын өнүктүрүү фонду дыйкандарга балык бербей, кайырмак бергендей болду. Картошканын сапаттуу үрөөнү бир шарт менен берилген. Дыйкан картошканы эгип түшүм жыйнаарда алган үрөөнүн 2 эсе кылып фондко кайтарып берет. Калган картошка өзүндө калат. Дыйкандан 1 сом акча кетпейт. Алсак 1 гектарга 3,5 тонна үрөөн кетсе, күзүндө андан 35-40 тонна картошка алат. 7 тоннасын фондко кайра кайтарып берет. Калганын өзү алып берекесин көрөт. Дыйкандан алган картошканы фонд интернаттарга жана башка социалдык мекемелердин тамак ашына жардам катары бекер берет. Мындай мүмкүнчүлүккө айыл эли ыраазы. Алган кишилер азыр быйыл бираз көбөйтүп жерлерин дагы көбүрөөк кылып 10 соттор, 20 соттор, 50 соттун тегерене көбөйтүп алды жаңы урук менен. Анан Бакубат Таласка ошо чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жардамдарды көрсөтүп турса, бул Бекмолдо айылы өкмөт үчүн чоң эле ийгилик деп эсептейбиз. Фонддун каржылоосу менен айыл аймактын саламаттыкты сактоо тармагы дагы жакшырды. Жалпы 630 миң сом жумшалып, Хан-Бүргө, Кара-Ой эмканаларынын жылытуу системасы капиталдык ремонттон өткөрүлдү, чатырлары алмаштырылды. Жана ошондой эле айылдагы оорукананын тегереги курчалып, брус чатка төшөлдү. Мындан тышкары дагы бир топ иштер аткарылгандыгын дарыгерлер далилдейт. Жалпы жонунан алганда биздин эмканага миллионго жакын акча жумшап берген. Пандемия убагында дагы Бакубат Талас фонду альянс менен 3 жолу жардам берди. Дары-дармектен жана медициналык материалдар мисалы үчүн керектүү буюм тайымдардын баарын жалпылап алганда алар деле ошо миллионго жакын акча каражаты жумшалды. Көп эле жардамы тийди. Мун үчүн жалпы жамааттын өсүм коллективинин атынан Бакубат Талас фондуна, Альянс атынан чоң ыраазычылык билдирип,
келечек иштеринде ийгилигин каалап дагы элге чоң жардам салымдар берүүсүнө тилектешмин. Айыл аймактын билим берүү тармагындагы долбоорлорго Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 5 миллион 100 миң сом жумшалды. Долбоордо мектеп бала бакчалардын шарттарын жакшыртуу иши каралган. Бул бөбөктөрдүн бала бакчага келишине дагы Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун жардамы чоң. Каражаттын тартыштыгынан улам Карой айылындагы бул бала бакча иштебей жабылып турган. Элеттиктердин өтүнүчүн фонд орундатып, каражат бөлүнүп, бала бакча капиталдык ремонттон өттү. 2021 жылдан баштап бала бакча кайра жаңы ачылып иштей баштады. Биз ачылгандан бери Алтын Альянс компаниясы 1 миллион 300 миңге жакын чукул жардам көрсөттү. Сырткы ограждение, электричествосуна кетти, ички паластары, оргтехниканын ичинде холодильник, морозильниктер, ушу бардыгы менен идиш аяк полный камсыз кылды. Андан тышкары Альянс компаниясы майрамдар сайын белектерди берип келет. Анан акыркы жолкуда 100 миң сомго бизге компьютер комплект белек кылды. Рахмат Альянс компаниясына. Фонд айыл аймактын балдар кыздарынан Тоокен тармагы боюнча мыкты адистерин чыгуусуна дагы көмөк көрсөттү. Бишкекте билим алган айылдын студенттеринин окуусуна жардам берип, төлөм акысын камсыздап берүү боюнча долбоорлорду ишке ашырды. Мындан тышкары Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун каражатына Чоң Токой айылындагы Хан Бүргө орто мектебинин животу системасы жаңыртылды. Ошондой эле айылдын балдары замандан калбай жакшы билим алсын деп, фонд мектепке жаңы компьютердик аппараттарды жана китептерди алып берди. Эми ошондон бери жакшы кышкысын жылуу, балдар жылуу класс кабинеттерде отурушат. Мугалимдердин сабак өтүүсүнө, балдардын окуусуна жакшы деңгээлде шарт түзүлдү деп эсептейм. Андан тышкары 2019 жылы бир интерактивный доска комплекти менен, анын ичинде проектору бар, ноутбугу бар. Бакубат таласынан жакшы жардамдарды алдык. Мындан тышкары айыл аймактын ички жолдорун оңдоого 230 миң сом, участкалык милиция пунктун курууга 1 миллион 200 миң сом, аз камсыз үй бүлөлөргө 270 кап ун таратууга 1 миллион 300 миң сом, маданият тармагына 250 миң сом жана спорт тармагына 1 миллион 650 миң сом жумшалды. Жалпы жолунан 2016 жылдан бери Бекмолдо айыл аймагына фондтон 15 миллион 700 миң сом каралып, 30дан ашык долбоор ишке ашты. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Бекмолдо айыл аймагынын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу аракетин бүгүнкү күндө дагы улантып жатат.